Саламатсыздарбы урматтуу достор, сиздер менен Аку. Мен кышкы заморозканын вариантын баштадым. Биринчи частьтен болот болгарскийлерди. Тоңдурам 2 килограммдай болгарский калемпири 3 түрдө кылып кесип замораживать этем. Өзүңүздөр каалагандай түрдө кесиңиздер. Мен 3 түрдө кесем. Ар бирин өз-өзүнчө идишке салып алып, өз-өзүнчө пакетке салам. Биринчи түрдү мен основном лагманга колдоном. Ушундай чоң-чоң кылып турайм. Кызыл, жашыл экөө аралашканда, экөө биригип 2 килограммдан бир аз тегерээк 2 килограммдан. Экинчисин мен ар кандай куурмачы тамактарга колдоном. Өзүңүздөр каалаган формада кесип, кааласаңыздар жөн эле жалпак боюнча тоңдуруп койсоңуздар болот. Болгон эрежеси мунун болгарскийлер кургак болуш керек. Жууп, кургатып коесуздар. Сеткага салып 1-2 саат коюп койсоңуздар кургайт. Болгону буну куурмачтарга эле колдонот. Заморозка болгон овощи, зелень дегендердин баарын. Аларды мындай салатка кошуп койсоңуздар, алар эригенден кийин үшүк алып кеткен жашылчаларга окшошуп калат. Ошондой эле достор, айта кетерим, каналыма катталып, класс басып, комментарий жазып туруңуздар. Овощлеримди кесип бүттүм. Майданы мен только шорпо ушундайларга эле салам, ошон үчүн аз салам. Бул обычный пакет, баары эле ала алат мындай пакетти. Бул без ручки пакет деп коебуз баарыбыз эле. Бирок семчкага сала турган пакеттикиндей ошондойдун чоңураактары болот, ошондойго салган ыңгайлуу болот. Меники холодильник No Front деген холодильник. Ал тоңдурат, бирок муз болбойт. Если беркиндей холодильниктер болсо, муз болуп, бири-бирине жабышып калган холодильниктер болсо, анда озун катуу бекиле турган пакеттерди алыңыздар. Болбосо булар жөн эле карга салып койгон жашылчалар болуп калат. Мен ушундай жалпак кылам, бирин-биринин үстүнө койгонго ыңгайлуу кылып. Кийин кесип алып дагы салганга ыңгайлуу болот. Бирок булар бири-бирине жабышпай, мындай орусча айтканда рассыпчатый болуп тоңот. Ошон үчүн мага салганга ыңгайлуу болот. Тоңдура турган жайыңыздар көп болсо, көп овощини тоңдуруп алып, бат-баттан тамак жаза берсеңиздер болот. Жалаң овощлерди тоңдуруп алсаңар, баарынан кичке-кичкеден алып, ары бери кууруй коюп, бирдеке подливка бышыра койсоңуздар, бат жумуш болот. Ар бирин турап отурганга ар бирине өзүнчө убакыт керек.
2 килограмм калемпир мага жетерине көзүм жетпей турат. Азыр эле мен 2 килограммдай тоңдуруп коем. Анан дагы шашпай 2 килограмм же 3 килограмм тоңдуруп алам. Кийинкиде мен лагманга ылайыктап тоңдурам. Жаңдуу менен тоңдурам. İçindegi болгон боздуктардын баарын чыгарганга аракет кылам мен. Муну жөн эле пакетке салып оозун байлап тоңдуруп койсоңуздар деле болот. Ушинтип даярдап жумушуңуздарды жеңилдетиңиздер. Морозильный камерага салып коюп коебуз. Муну болгону эритпейбиз кайра. Эригенде сразу эле тамакка түшкөндөй болгондой болуп. Саламатта болуңуздар, көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Кийинки видеомду күтүңүздөр.